Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 11. Бир гана туура багыт. Эркибизди Кудайдын эркине ылайыкташтырууга аракет кылганыбызда, аны туура колдоно баштайбыз. Баарыбыз үчүн бул эң сонун ачылыш болду. Биздин баардык кыйынчылыгыбыз эркти туура эмес пайдалануудан болгон. Биз эркибизди Кудайдын бизге болгон ниетине ылайык келтирүүгө аракет кылбай, көйгөйлөрүбүздү аны менен жок кылууга аракет кылдык. Муну барган сайын мүмкүн кылуу үчүн бул анын 12 кадамынын максаты болот жана 3-чү кадам биз үчүн эшигин ачат. Болгону өткөн жашоомдо көз жүгүртүп, өзүмчүлдүк мени кайда алып кеткенин көрүшүм керек. Мен жөн гана мен үчүн эмне жакшы экенин билбейм жана менин жогорку күчүм билет деп ойлойм. Кудай көрсөткөн, мен жалгыз туура деп аныктаган багыт мени эч качан капаланткан эмес. Бирок мен өзүмдү абдан көп капа кылдым. Кырдаалда өзүмдүн каалоомду колдонуу адатта туура эмес кесимди пазлга мажбурлоо сыяктуу бирдей натыйжа берет: чарчоо жана наразычылык. 3-чү кадам программанын калган бөлүгүнө эшикти ачты. Мен Кудайдан жетекчилик суранганымда, мен каалагандай же күтпөгөндөй болсо да, бул кырдаалда эмне болсо да мен үчүн эң жакшысы болорун билем. Кудай эгер мен ага уруксат берсем, мен өзүм кыла албаган нерсени мен үчүн кылат.